Tarbiyada ey balam жақсы tur деп айтқандан мұрда баланың жүрегінде бірінші кезекте Құдайды тану, мұсылман екенін білдіру, Аллах Таала бардығын көріп тұрады, біліп тұрады деген түшінік болуш керек. Біз көбінше ел міне дейді. Қой ел көсі ұят деп айтабыз да, бұл деген балдарды көбінше мұнафықтыққа, екіжүзділікке тәрбиялайды. Анткен ел көрбеген жерде бола береді. Менеге адепті қыздар Москваға барып, бүт Әзербайжандар менен туу башында жүріп атат. Анткени ел көрбөсө бол деген сөз бар да. Менеге беттери жылтыра жакшыларга чоңдорубуз эле барып, бир кычкачты мисал үчүн $600 сатып атат. Анткени ел көрбөсө эле болду деген сөз аныкычы. Кудай көрбөсө деген сөз жок анда. Жакшынака адамдар, жакшынака галс таган кишилер эле уурлук кылып мамлекет башкарганын бардыгыбыз көрүп билип атпайбыз, урматтуу бир тууганым. Анткени буларда эл уят деген түшүнүк бар. Бирок Кудай көрөт деген түшүнүк жок болуп калганда, ошон үчүн балдарыбызга эл угат, элден дегенден мурда Кудай көрүп турат, Кудайым барын билип турат деген ыйманды, акыйданы жүрөккө киргизе турган болсок, ошол балдардан биз жакшылык күтсөк болот. Анан элден уят, кой уят, антпа эл эмне деп айтат десең, анда эл жок жерге барганда акмак болуп кетиши таптайыр эле болуп турат мынакей. Москвадагы, Орусиядагы төрөп ташталган балдардын апаларынын 80% кыргызстандыктар. Шуну билесиңерби? 80% кыргызстандыктар. Орустардан кийин келе сойку болгондордун көбү кыргыздар. Эмне үчүн? Анткени биздин тарбиябыздын негизи Кудай көрөт эмес, эл көрүп турат. Кой дегенге барып такалат да. Эл жок болгон жерде булар дагы жок болуп кете беришет. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, эмне кылыш керек? Балдарыбызга төрөлгөндөн баштап ыйманды үйрөтүшүбүз керек. Sünnet boyunca, şeriat boyunca bala törülgünde kulağına azan aytabız. Antkeni Peygamberimiz aytkan, İftahu ala subyanikum avvele kalimetin bila ilahe illallah. Baldarыңардын kulağın jamamen açpagıla. La ilahe illallah kalmemi açıkla dedi. Uşul ağlamga kelgende akça, ayal, arak, enen baytal, korrupsiya, kıçkaç onun gereği yok. Birinci kulağına girip durgan söz La ilahe illallah bolsun deydi. La ilahe illallah bolsun. Oşo söz girip uyutku olup, jürek orunlaşıp kara turmattı bir tuğanım. Bir kızık ok aytıp bergen, internette var, bir dağa aytıp berem. Amerika'da jetim baldardın üyünde yıl sayın jinde aşık olup durat da. Anan bir 30 yıldığı, 20 yıldığı bolup kelse, bir kança baldar kızlar musulman bolup kalıptır Amerika'dagılar. Жақшылап қарап көрсө, 3 жылқы келген балдар толық қатарына мұсылман болып тұр да. Анда мұрдағылар мұсылмандар аз, кейінгі аз, бірақ 3 подряд 3 жылдың içindегі жаңа келген балдар, ошолор бар мұсылман болып тұр. Изилдөө жүргүзүшүптүр. Эмне үчүн мұсылман болгон, эмне үчүн палан түкүн деп көрсө, ошол убакта Египеттик bir ayal иштеген экен. Күйөөсү Америка окууга барып, аялы окуусу жок экен, анан тарбиячы болуп, жанагы балдардын жал аягын жууп, иштеп кал жетим балдар үйүнө. Ана мұсылман аял Нени билет, жаңы төрөлүп бала чышталып келсе эле колун алып жууп тарап, азан айтат экен кулагына, азан аял киши. Жаш баланын кулагына азан айтат экен. Азан айтып коеюн деп. Азан айтылат, 3 жылдан кетет, балдар чоңойот, бирок азан өзүнүн ишин кылат. Жанагы айран уютканда бир чака сүткө кичине айран кошуп коесуң, эртең менен уютуп коюп, тып-тыныч турса барып айран болуп калгандай, жанагы балдарга жана калма кулагына кирип, барып мусулман болуп турматтуу бир тоо. Бул болгон чындык факт. Ошон үчүн балдарга тарбияны беришке айт деш керек. Чоңойгондо билип алат, анан кийин билип алат. Сен дагы деле билбей жүрбөйсүңбү? Ошон үчүн биринчи күндөн баштап балдарга тарбияны берип айтыш керек, деш керек. Балаң жаш убакытта сенден укканы бар чындык деп кабыл кылат. Ал далил сурабайт. Балаң 17ге чыккандан кийин, балаң Швеция окуп келгенден кийин, Австрия окуп келгенден Кудай бар десең, кана далилдеп бер деп айтат. Анткени буга шек кирип калган. Имам Рази Асбахан деген шаарга келет. Имам Рази келсе шаардын бардыгы жаллап ата чоң шаар экен, тосуп чыгат. Имам Рази келет экен деп. Имам Рази келет экен деп тосуп чыгат. Ал убакта молдолор кадыр барып экен, шаардын баары чыгат экен мынтип. 15-20 миң адам. Десе бир кемпир челегин көтөрүп нары басатмыш. Анан адамдар айтты, "Ey кемпир, нары баспай бери бас." Буякта Имам Рази келет ат. Ушунда улуу алым мынтип карап алган, бул саңа далил болот. Бул адам чоң адам. Кемпир сурапты, кандай чоң адам десе, бул адам Аллахтын бар экендигине 100 далилдеп келет дептир. 100 далилдеп келет,
аны укканда Кудайдын бар экендигине айлам жок ишенесиң. Кемпир карап айтыптыр. Өй бечара, бу Кудайдын бар экенине далил керекпи? Ошол имам Рази Кудайдын бар экенине 100 далил келтирип атса, демек мунун 100 шеги бар дептир. Ошол шекти кетиренде далил издеп жүрөт. Буга далилдин кереги барбы? Койдун корголу койго далил болот, төөнүн корголу төөгө далил болот, басып кеткен эзин санга далил болот. Ушунун баары Кудайга далил болбойбу? Кой бу алым эмес экен деп нары карап кетиптир. Анан кечинде чай болуп, башка болуп, молдого чай берип, чөнтөгүн толтуруп, чапандарын кийгизип айтыптыр. Бизде кызык иш болду бүгүн дамыла дептир. Эмне болду десе? Бир кампир күйгүздү бизди ушинтип. Сиздики ретте баарыбыз бияка жөнөсөк, бул бияка жөнөйт. Анан сиздин фазилетиңизди айтып, илимиңизди айтып берсек, кайрасы шылдамады. Онун 100 далил издесе, демек 100 шеги бар экен Кудайдын бар экендигине деп айтпады. Кудайга далил керек бар экендигине. Десе, имам Рази отурган жерден табагы түшүп, ыйлап жибериптир. Ушунча иш кылдым. Кайсыл капыр менен, теңирчи менен сүйлөссөм, сөз түрдө мусулман болду эле. Бирок мен акыйданы Аспахандын кампирлеринен үйрөндүм деди. Ошо урматтуу бир тууганым, балаң жаш кезде Кудай барын көрүп турат, билип турат, адилеттүүлүк деген бар, уурдаба, түз жүр, жакшы жүр деп айта турган болсоң, урматтуу бир тууганым, балаң далили жок ошого ишенет. Кийин ага далил деп бере албайсың. Сен дагы далил жок ишенген, ага далилдин кереги жок, балаң далил сурап таппай каласың. Бектур ака дегенибиз бар, Жалал Абад губернатору болгон. Кудай таалам түрмөдө ошо жерден аман-эсен чыгып кетишин Кудай насип кылсын. Бирок түрмөгө түшкөн көп адамга жакшылык болот да. Кээ бир чоңдорго барып таксыр намаз оку десең, эми таксырым, арында сен өзүнүн убагы бар да деп ушинтип акыйда жатсаң кайрачы. Мен айтам, эми Кудайым убакыт берет десең, эми убакыт келгенде деп. Ошо убакыт түрмө азыр чоңдорго. Ошого түрмөгө түшкөн чоңдорго кыжалат болбош керек, камалып калдым деп, ага алтында мүмкүнчүлүк. Аерде агыра турган жер жок, улак чаба турган жер жок, уурдай турган коррупция дагы жок аерде. Суу бар таратылганга намаз окудан кыбылаң белгилүү. Китеп кире таяка болду, намаз окуй бересиң ошол жерде. Ошого түрмөгө түшүп алган бир туугандар, Текебаев түрмөдө, Бектур Асанов түрмөдө, көп адамдар түрмөдө, осуят урматтуу бир туугандар жеткирип койгула, намаз окуп аласың ошол жерде. Ошол жерге канча адам кирип чыкты, намаз окуп чыкканда жакшы болуп кетти. Кээ бирде ошол намаз жок чыгып атат, демек ошол жерде намаз окуй албаган, демек Кудай таалам буга жакшылык жазбаптыр деген сөз болот да. Окуп алыш керек ошол жерден барып. Ал-мухим ошо Бектур ака самолетко чыгыптыр. Чоң адам, эстүү адам. Чыкса баласы турат, ата самолет кантип учат деп. Эми учканын баарыбыз көрүп атабыз, учкан анык. Бирок кантип учкан түшүндүрүп айтып бериш үчүн физикадан көбүрөөк талим алган болуш керек да. Эми учканды аны ушинтип учуп атат, Кудай таалам ушинтип учуруп койгон деп айтасың, бирок далилдештейин да. Ошол сыяктуу Кудайдын бар экендиги анык бар, бирок далилдеп беришке да кыйын болуп калат. Ошон үчүн балаңа далил сурабай турган учурда Кудайдын бар экенин таанытып билдирип алган болсоң, урматтуу бир тууганым, ошол сен ийгиликке иншалла жеткен болуп эсептелесиң.